Sizde siz ойлогондон көрө көбүрөөк күч бар. Мисалы үчүн жөнөкөй эле бир нерсени жаттай албай атасыз. Канча аракет кыласыз, жаттай албайсыз. Мисалы үчүн англис тилге үйрөнөсүз, орус тилин үйрөнөм дейсиз, бирдекени үйрөнөм дейсиз, аракет кыласыз, эч үйрөнө албайсыз. Эмнеге? Себеби сизде жалкоолук бар. Жалкоолук менен ар дайым нафс күрөшөт да. Нафс каалоонун негизинде. Каалоо ар дайым жалкоолукту, жатканды, жеп ичкенден башка эч нерсени каалабайт. Кыйынчылык каалабайт айтор. Сиз качан өзүңүздү мажбурлаган учурда, мажбурият деген, каалоо деген нерсе кандай? Мисалы үчүн бир балаңызды, өзүңүз жакшы көргөн балаңызды, кызыңызды бирөө урдап кетти. Англис тил үйрөнүп, мага тесттен өтсөң, 5 айда, 6 айдан кийин балаңды кайтарып берем, качан мага англис тил үйрөнүп келип сүйлөсөң мага десе, сиз үйрөнөсүз, 100% үйрөнөсүз. Бул атайын тажрыйбадан өткөн нерселер да. Макул урдап кетпеди, Мисалы үчүн ден соолугуңузга же бирдекеге зыян келе турган болсо, же өтө каттуу коркуп атасыз, же өтө каттуу кыжылаттуу болуп атасыз. Мисалы үчүн өтпөгөн болсо өтүп кетесиз, качан бир милиция куулап калса, өтпөгөн заборуңуздан өтүп кетесиз, качан бирөө куулап калса, же бир нерсе болуп, бир себеп болуп кала турган болсо, Ушундай случайлар, ушундай окуялар болот. Өзүңүз кылбаган ишти кылып бересиз да. Бул эмненин себебинен? Каттуу коркуу, каттуу кыжалаттыктын себебинен. Ошол каттуу коркууну, кыжалаттыкты ойготуш керек да адам. Болбосо болбойт. Коркуу өтө каттуу күч, жана кыжалат болгондо, жана корккондо адамдагы билинбеген күчтөр сыртка чыгат да. Ошон үчүн ошол коркууну, мажбуриятты ойготушуңуз керек дагы, ошол каалаган нерсеңизде, кесибиңизде ийгиликке жетишиңиз керек, урматтуу мекендеш. Сизде айттым го, сиздин өзүңүз элестетишиңиз мүмкүн бир комнатанын ичинде деп, же бир бөлмөнүн ичинде бир тоонун чокусунчалык күчүм бар деп. Жок, андан дагы өтө көп. Чексиз күчүңүз бар. Болгон аны ойготуш керек да. Кантип ойготушту, аны өзүңүз мажбуриятыңызды табышыңыз керек. Мисалы туалетке өтө шашып атасыз, сизди жолуңузду ким тосуп калат? Ким барба деп калат? Сиз ар бир жолун, эмне жолун кылбасаңыз баары табасыз. Неге? Сизде мажбурият бар да. Жоопкерчилик бар. Бул көчөгө бардыгын уят болуп эме кыла албайсыз. Азыр телефон деген бар, камера бар, алдыңыздан тартышат дагы, эртеси күнү звездасыз. Айтор, эмнени айткым келип атат? Мажбурият, коркуу, каттуу кыжалаттык сизде уктап жаткан күчтөрдү ойготот. Жалкоо адамда эч кандай мындай күчтөр болбойт. Себеби ал көңүлү тынч да. Бир нерседен коркоюн дебейт, бир нерседен кыжалат болоюн дебейт. Неге? Ал өзү менен өзү.